Бұл дүниедегі жашоону Алла Таалам Құран-ы Керимде екі аятта қысқаша айтып берген. Биринчиси Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ала би-зикриллахи татмаиннул кулуб. Шындығында Алла Тааланы естөө менен, Алла Тааланын буйруктарын аткаруу менен, Құран менен жүрөктөр тынчтанат деген маани. Экинчиси وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kimde-kim Allah Taala'nın Kur'anından, zikrinden, Allah Taala'nın buyruktарынан алыстаган болсо, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Анын жашоосу ушундай кыйынчылыкка, азап тозокко айланат дейт. Ошондуктан бул сөз ким? Жаратуучубуз Алла Тaalанын сөзү. Мал дүйнөнүн өзү гана инсанды бактылуу кылбайт экен, аялдын өзү бактылуу кылбайт экен, мансаптын өзү бактылуу кылбайт экен, ден соолуктун өзү инсанды бактылуу кылбайт экен. Кээде карап көрсөң, Алла Таала кээ бир адамдарга ден соолукту берген, акылдуулукту берген, сулуулукту берген, мансапту берген, көптөгөн нерселерди берген. Бирок ушундай ийгиликтерге жетишкен адамдар көп. Бирок Алла Таалам жүрөгүнө тынчтыкты, бактылуулукту, жыргалчылыкты берген адамдар, булар тандалган адамдар экен. Ошондуктан Алла Таалам Куран-ы Керимде وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kimde-kim менин сөзүмөн, Курандан, ислам дининен алыстаган болгон болсо, ал адамдарга жашоосу ушундай азаптуу болот, кыйынчылык болот, кысылып жашайт деп Алла Таалам айтып жатат. Азыркы биз айткан жүрөгү тынчтана турган адамдар, булар Алла Таала тараптан тандалган адамдар экен. Алла Таалам барыбызды ушундай өзүнө жакын кылып тандаган инсандардан кылып, барыбыздын жүрөгүбүздө тынчтанган жүрөктөрдөн кылган болсун деп Алла Тааладан сурайбыз.